İçkeriге parkovka kılasınlar da ya. Söz türde Parkovka kılışınlar gerek içinden şey. Sırtta uzun meslek Ya. oldu. İçinde parkok var bizim göç öncende biz de maçtan çok ettik. Togo emede be. Hoş kurda. Hazır parkovkası bizge көрсөтүп берсин, ошол жерде biz казын кылып коюп берип коелу. Все. Ато Все. эң орчундуу маселе бул жерде парковка болот. Ава. Пробка болот. Все. Мынакей агайлар көргүлө. Ар бириңер территорияңарды көрүп алгыла. Неме кадастр келди да? Келди. Ооба ишти баштай бергиле. Кана көрсөткүлө. Кайерден эмет бересиңер көрсөткүлө. İyi с учетом. Көчүгө кирип кетип калбасын. Я. Мынакей 10 жазып кой 10 метр деп туруп. Карап чызып бергиле. Минерден бир полоса, минерге даже 2 полосага чейин кошулат. Потому что мына 3,5 метрден минерге чейин бир 6 метрге чейин жол болсо, минери уже минерден где-то тротуар башталат да. Жол бошота берсе уже biz Латок коюлат, озеленение анан ушул жерден тротуар башталат. Так, обочина 4 метр болду, так. Анан кийин 70 сантиметр латок. Так, 4,70 болду, так. Озеленение 2 метр. 2 метр. 2,5 тротуар. 2,5 тротуар кыласыз. 4,5 метр. 4,5 70 5 метр. Жок, жок, кая тур, айт. Эмен алып келет. Мына латокто, мына бул жерден 3,5 метр кошуңуз ака, ачмай ака. Мындай реально кошкула жигиттер. Булар дагы эметпегиле. Азыр агай дагы согот мен эмеден. Мынадан обочинадан 3,5 метр жолду ал. Ана метр, метр. Алып кел, метрди алып кел. Так. 3,5 метр бир полосаны кошкула, обочинага тат аркага. Мынакей. 3,5 метр жолду ал. Обочина менен, Так, 4. 4, так, эми латокты ал. Так, бул латок болдубу? Тротуар эми? Жылдырабыз, агай, жылдырабыз. Ооба. Озеленение. Озеленение алгыла болду. 1,5. Я. 1,5. Ja, 1,5 болот, 1,5 алгыла, 1,5 алгыла. 1,5. Так. Көп акчасы кой. Так, болду. И эми эмне калды? Я. Тротуарды ал, 2 метр тротуар жетет. Ооба, 2 метр. Ушуну көп деле кирбейт. Все, болду, ушундай нормально. Агай, ыраазысыңарбы? Булем бол. Агай, ыраазысызбы? Ошку. Кудай берди агай өзү баланы дагы эмеп жүрбөсүн. Агай, ыраазысыңар, качып турган жигиттер. Сызып бизе, тетигине крес кылып кой, Чоңураак кыл. Тетигин сызып койгула болду. Ошондо жалпы канча чыкты, эме? 8 метр 200. 8 эки, муну жазып кой мерге. Ооба, 8 метр болду. 8 метр болду. Наркын чызып кой, крес кылып кой болду. Агай, ыраазысыздарбы? Эми мамлекеттин жери. Ооба, агай, мен дагы сизге айтып коеюн. Бул мен силерге эч бир жанагындай истер менен урушайын деген оюм жок, агай. Мен честно говорячи, силер менен бир урушуп, талашайын деген оюм деле жок. Эч кандай. Мен силерге только белый зависть. Только биздин шаарда карап койгула, агай. Мына силер бизнесиңе жүрүшүп атат. Балдар окуп атат, силердики чисто бизнес. Шаар бар, сиздер бизнес кылып атасыздар. Туурабы, агай? Шаар жок болгондо каяктан келип окуйт эле? Ошо бир мындай чогуу урушпай, талашпай бирдей болойлу, агай. Мисалы үчүн бир кеч агайга айтып койдум эле 14 жыл деп. Өмүр бою болуңуз, агай. Мен эч эмем жок, мага ойлоп жүрбөңүз, ана мени эч месе. Жок, мен каршылыгым жок, агай. Өмүр бою. Просто кичине бири-бирибизди сыйлашайлы. Мына караңыз, мына сонун болуп, мынакей эме болуп калыптыр. Пробка жок, татынакпай. Мына карап берем ага, эч кыжат болбойм. Шаар үчүн иштегенбиз. Шаарды мына жигиттер билет. Эртең мына 2 жумадан кийин 3 айлык жарыяланат. Шаарыбыз эртең мына бир аз жашылданбай турат. Эртең көркө киргенден өзү болду ага. Болду ага. Кыжат болбойм. Все. Так. Да. Просто ошол жерден чечип бериш керек. Ректорлар аз биз проектти коюп отуруп аткан фактически 1-2 метр ойнойт. Кийин аны чызып бердиле деп сөз болбосун. Жылатына буяка киргизбегиле деп атам да, сен ошону азыр заранее айтып Замир мындай да, бул өзүңүз билесиз. Мурда алынганда баланын саны эсептелип, дем алуусуна ыңгайлаштырылып, баардыгы эсептелип анан сызылган да. Бура келип эле эртең бул жерде бала жашайт, кислотсуз болуш керек, ошолор да эсепке алынган. Ошончун мүмкүн болсо ушудан чыкпаган. Болду, чыкпагыла. Все, болду. Агай, ушуга эме болду, ыраазы болдуңуздарбы? Кана, аксакалдар барбы бирөө жарым? Өзүңүз жок, сиз агай, сиз 14 жылдан бери.
Құдай берді көз азылы. Birinci Amin. spiritual жаңы кызмат ордуңуз куту болсун. Amin. Мына биз эл баары көрүп атат. Ушу Ош Amin. экинчи борбор болуп эсептелет. Құдай қаласын. Кубанабыз. Шаарыбыз өнүп өсүп, Рахмат ағай. өзүнчө айлана чөйрө өзгөрсө биз ошого чоң кубанабыз. Экинчиден бул Ош шаарында негизинен 5 окуу жай. 5 окуу жай шаардын негизги гүлдөткөнүн дагы кандай иш чара болсун баардыгына активдүү катышып келгенбиз. Мындан кийин дагы катышабыз. Мусу кылганда деп кое бериңиз. Кудай кааласа анын баардыгын аткарабыз. Амин. Ошон үчүн ишиңизге ийгилик болсун. Amin. Бир учуру келгенде Amin. ушул Ош шаарынын тарыхын жаратуучу катары инсан катары Amin. тарыхта калышыңызга биз тилектешпиз. Amin. Анан дайыма ушул эл үчүн кызматыңыз боло берсин. Amin. Аны эми анча мынча иш өтө берет. Ал иш учуруна мынантип чечиле берет. Кече Рахмат. бир аз капаласак бүгүн мынантип чечип. Ава, ең шүрі. Amin. Allahu Ekber. Азыр ошого басым жасап атабыз. Дондордун астында сөзсүз Минус 2, минус 3 болуш керек. Ошо арасында канча квартиралар бар ичинде? 120 барбы? 120 болсо азыр бери караңыз. Канча койду? 120 квартира болсо, бери дегенде 150 машинасы бар. Бирде а көбүрөөндө 2де. Каяк кой, же бери коюп атат, дагы эле жол коюп. жолдон алам. Жолго бата береткен, жол резиновый. Анда биз угушабыз. Шуну эсептеп туруп, 120 квартира болсо, 120 подземный паркинг болуш керек. Минус 2, минус 3 кылса. Минус 2, минус 3. Аларда эсепке киргизип атабыз. Бизге Ош мамлекеттик университетине өзгөчө макам берилгенде эки тапшырманын бирөөсү ушул 4-муундагы университетке айлан деген тапшырма болгон. Бул 4-муундагы деген сөз ушул түргөнгө салым деген мааниде 984 университет бири ошондо эки Ош шаарында жаныбызда баягы билим лицей деп өзүнчө бир мектеп жанында башталгыч мектеп жакында буюрса сиздин өзүңүздү кошо барып ачып бересиз. Текстил КБК жакта бир мектеп, бир садик ачтык. Белгиленет эми билим берүү болгондо шаардын эң чоң проект университеттин медициналык клиникасы. Университеттин балансында болсо гана мыйзамдуу жол болот да. Ошон үчүн ушул жерге берилип, мына мурдагы акыбалы болгон. Биз ошол жерге азыр 20 000 квадраттык университеттик клиниканы куруп атабыз. Мондой клиника болот. Бул больница мындай бир уникальный болот. 20 күндө биз азыр барлык нерсебизди жыйыштырып, только ушуга боорду алмаштыруу боюнча, пересадка боюнча дагы операциялар жасоонун алдында турабыз. Бул жерден биздин клиникадан тиги бизге келген биринчи курстун студенттери ошол бүтүрүүчүлгө чейин ушул жерден медосмотрдан өтүп барлык нерсесин жасап атышат. Андан кийин ушул жерде ветеринардык клиника деп ачтык. Билинбеген менен бул шаарда ушул ветеринарный клиникага муктаж маселелер абдан көргөндө, мисалы үчүн жанагы жолдун иттер, анан аларды жылда атышат экен. Ошол маселелерди биздин окумуштуулар баягы мындай гуманный метод менен могул жактагы жер ушул жолдун берки метракка чейинки мына велодорожкалар бардыгы эч нерсе жок жаткан могул жерлерде бир мындай мусоркана болгон. Ошонун бардыгын биз ушул университеттин баланста болгон үчүн мурдагы мэрлерге сунуш кылып, могул жердеги проблеманы чечүү максатында ошол жактан жол ачып, анан азыркы могул 500 орундуу автостоянканы өткөн жылы ишке бергенбиз. Азыр ушул жерге биз могул сиз көргөн кече аябай чоң замечание кылдыңыз. Ошол жердеги машиналарды биз могул жерде жаап койгонубуздун себеби ушул жерге даярдап койсок ошол жака барып коюшпайт да. Ошон үчүн атайын ошол жака койгула деп аракет болгон. Мына азыр барып кече сиздин өзүңүз киришкенден кийин бүгүн мына бар жогу тазаланып, азыр ушул жерге барып туруп калышты да. Даяр стоянка турса көп учурда ушул Платный бул бесплатный. Бесплатный. Сиздин мугалимдерге, студенттерге. Студенттер вообще мына шаардыктар эч кимге биз чек койбойбуз. Бардыгы келип ушул жерге коюп атат. Бул менимче ошол акыркы жылдардагы жалгыз стоянка болуш керек ушундай курулган. Ограждениялардын алды тегереги бардыгыны анан эң неме жери биз мисалы сыртыга акча салсак эле бул мыйзамсыз деп калып атат да. Баягы университеттер башка жакта финансируйт экенсиңер дегендей. Ошондуктан биз ар түрдүү жолдорду таап тегеректерибиздин дагы аракетин жасап атабыз. Закондордо ошондой жазып калыптыр.
мынау келечек муунун хабы деп биз атайын ошол Кытайдагы компания менен робот боюнча лаборатория ачканбыз. Ушул жерден мектеп мезгилинен баштап өткөнгө чоң мүмкүнчүлүктөр жаратып беришет. Ага, я Моминова көчөдө турат, э? Ооба, Черемушкада. Бүгін барып келдім. Черемушкада турат. Мооздарына мен барып келдим, агай. Ушу жерге барып келдим. Сизден бир просьба. Сизден бир агай просьба. Урматтуу журналисттер, мен рабочий формада жүрүп атам, костюмум бар. Мына кишилер бир чарбаны бир карап коюн, анан кудай кааласа агайларга окшоп чипип, зыпип кийме. Агай, ушу жерде сиздерден бир просьба. Бул элдин талабы, кемке просьбамыз. Агай, ушунун алдында асфальт жол бар экен. Ошо асфальт жолдун арт жагында эле моундай упираться экен. Бетонный ограждение бар экен. Моминов көчө. Ушу эки ограждениеге уруксат берсеңиз, агай, моякта келген жол сплошной ачылып калат экен. Пробканы чечет экенбиз. Жарайт, биз азыр барып директор менен сүйлөшөлү. Ошол жерге агай азыр чогуу бирге баралы. Азыр мояка эме жыйыныбыз бар, катышып берсеңиздер. Барып ушул жерде бул агай эме да мына пробканы тыгынын чечиш маселе. Жок, эч маселе жок. Главный 3 метрден бир 9 метр алып берсе, 10 метр алып берсеңиз, 3 ограждение. Болду, биз жолду ачып коебуз, тыгын чечилет. На корпоратив менен Абдыкадыр ортосунда чоң көчөп калат экен да. Мындай келип туура. Ооба, мондай Прям Келип туруп сизге келгенде такалып калат экен да, бир жатырсыз. Хорошо, барып көрөлү. агай ушул жерде соответственно ачып бериңиз. Биздин ар бир студент миңдеген балдар бир күндө дипломдук иштер жазат бир жылда. Ошол мен айтып атам, ар бир дипломдук иш шаардын бир жөнөкөй проблемасын чечип берсин. Биз баягы акча кетирбей кыла турган иштерди биринчи кылсак, анан акча кетире турган жерге неметет да. Ошондуктан көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Мен ушул университет катары мына башка ректорлор деле бул жерде мага кошулса керек. Ушул шаардын бардык проекттери мына азыр архитектура, техникалык багыттар боюнча Ош технологиялык университети, педагогикалык багыт боюнча Бекмырза Бекболотович, биз бүгүн мына жакында эле шаардын бардык мугалимдери, Нурбек Түйүнбаевич, 100% мугалимдерин ошо университетке алып келип окуудан өткөрдү. Иши кылып баягы биргелешип жасай турган иш аябай көп да. Ошон үчүн биз бардык тараптан ушул нерселерге киришип, колубуздан келишинче ошол университеттин акча каражаты азыр ошол 2,5 миллиарддай болсо, ошонун 70% бул мугалимдердин айлыгына кетет. Калганы биз ошол университеттин развитиясыга күн сайын анан ушундай майда чүйдө курулуштарга жумшап атабыз. Анан калган ошол бизде 20-30 миң күндүз бөлүмдө студент бар да. Ушулардын бардыгын биз волонтер катары шаар үчүн колдонсок болот. Мугалимдерибиздин бардыгын ишке салалы. Ошентип жапатырма кирсек, менимче шаарды тез арада сиздин ушундай чечимдүү аракетиңиздин натыйжасында менимче тез эле бир өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм. Сиздер биздин университетибиз жалгыз жападан жалгыз техникалык жана инженердик багыттарда адистерди даярдоочу университет бул Ош технологиялык университет эсептелинет. Бизге азыр мына 62 жыл болду. Биздин 2 жыл мурда юбилейибизди өткөргөнбүз. Азыркы учурда инженерлерди, инженер энергетиктерди, инженер куруучуларды, технологдорду, дизайнерлерди, экономисттерди даярдоочу университет болуп эсептелинет. Азыркы учурда мамлекетибиздин бардык ушул инженердик тармактарында биздин мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз, ошону менен биргеликте эле мына Ош мэриясында дагы биздин мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз эмгектенип келишет азыркы учурда. Азыркы биздин университетибиздин дагы бир эми Ош шаарына кошкон салымдарынын бири мына азыркы учурда 95 миллион тегерегинде салык төлөйт дагы, мына ошол жергиликтүү бийликтин өзүндө калат. Ушул дагы биздин айтып кете турган нерсебиз. Анан Оштунун имараттарынын тушунда борборлук көчөлөрдүн коопсуз шаар долбоорунун салым иретинде заманбап акыркы муундагы видеокамералар орноштурулган. Бул видеокамералар шаарыбыздын коопсуздугуна камсыздоодо өтө чоң жардам берип келатат. Азыркы учурда мына ички иштер бөлүмү тарабынан кээинки учурларда ушул биздин камераларга түшкөн видео эмелерди карап, ошонун негизинде кээинки кылмыштарды ачууга биз аябай жардам берип атабыз. Ошону менен биргеликте Ош технологиялык университетине жаштардын таап Анан биздин окуу жай жалпысынан
ал жерге ошол жерге кызмат көрсөтө турган бир 2000ге жакын студенттер ошол жака көчүрүлгөн турган ниетибиз бар. Өткөндө чечип аракет кылып деп айырма болгонун себеби биздин мамлекет менен Өзбекстан ортосунда кээ бир айырмачылыктарга байланыштуу дипломдорду теңдештирип кабыл алуу ичинде маселе жаралып калды. Бүгүнкү күндө Билим берүү министрлиги менен чоң иш жүрүп атат. Агайларыбыз, урматтуу журналисттер, урматтуу коллегалар. Биз мынакей азыр ректор агайларыбызды угуп, мен аябай кубандым, сүйүндүм. Биз действительно жогорку окуу жайларыбыз четтен келе турган студенттерди кабыл ала турган деңгээлде болуш керек. Допустим, башка мамлекеттерден азыр мына келип окуп атпайбы? Азыр сиздерде кайсы Индиядан көп ага, Пакистандан көп, Индия, Пакистан. Дагы кайсы мамлекеттерден бар? Негизинен алыска чыктым. Ооба. Ошо, допустим, башка мамлекеттерде келип окуй турган деңгээлди көтөрүш керек да. Деңгээлди көтөрүш керек. Урматтуу ректор агайлар, мен сиздердин мына жасап аткан жумуштарыңыздарды көрүп, могу имараттардын ремонтторун көрүп, ички жасагаларын көрүп, азыркы эмеден мынакей видеодон көрдүк. Кудайым буйрса убакыт болсо азыр кичине чарбаны бир зансыз кылып бир карап алайын. Буйрса сөз сиздерге келип, Нурбек Сүйүнбаевич менен чогуу келип, ар бир университетке келип, кандай гана көйгөйлөр болсо, мен сиздер менен чогуу чечем. Сиздер менен чогуу чечебиз. Мен силерди образование отталкивать этип, биз башка бир мэрия дегенден алысмын. Силер менен бирдикте чогуу. Силер канчалык потенциалыңар бийик болсо, биздин дагы Оштун эли, Ош шаарынын эли, жалпы эле Кыргызстан келген студенттер, наоборот, башка окуу жайларына келбей, Ошко келип деңгээлин көтөрүшүбүз керек да. Биз параллельно ошо сиздердин окуу жайыңыздар менен бирге биз дагы Ош шаарынын инфраструктурасын көтөрүш керекпиз да. Мен эң эле негизги көйгөй бизде ошол. Мынакей азыр ушунчалык суктанарлык кылып айтып бердиңиздер. Мен чында белый зависть да, менин жүрөгүм тойду. Бирок мен дагы шаардын мэри катары, мен дагы сырттан конок келсе, менин шаарым деп көрсөтө тургандай болушум керек да, мен дагычы. Анан пробкалар болуп турса, тыгындар болуп турса, көчөлөрдө бардак болуп турса, беспорядок болуп турса, бизде мэриянын жүзү каякта? Мэриянын жүзү каякта? Мен ошол деңгээлди көтөрөйүн деп атам. Мына сиздер канчалык суктанып айтыңыздар, мен дагы эл келсе, коноктор келсе, урматтуу президентибиз келсе, урматтуу генералыбыз келсе, деги эле четтен коноктор келсе, мына Ош шаары монтип гүлдөп өсүп атат деген деңгээлге көтөрүп, мен дагы ошентип монтип преподносить этишим керек да шаарымдычы. Мен как мэр катары это обязан делать. Как мэр катары я должен делать. Ошон үчүн мен урматтуу ректорлор кечээ айтканым ошол. Могу жерде көрдүңүздөр, мына өзү эки полоса жол экен, эки жагынан бир жак капталында студент, бир жак капталында мугалимдер, монча бир полоса троллейбус кеп токсо өтө албайт пробка. Ошон үчүн айттым сиздерге эч кандай нарекание жок. Кудай кааласа, мэриядан кандай гана жардам берсек, мен барып жеринен көрөм, менчи. Мындай словесно барып айтып, эметип, жеринен көрүп чече турган болсо, агай айттыңыз, азыр мону эртең келип көрөм. Так, аделе жазып кой. Агай сиз айттыңыз жана маселени, эртең барып жеринен көрөм. Барып көрүп, эгер биздин мэрия тараптан кандайдыр бир маселелер болуп атса, сразу жеринен чечебиз. Чтобы жанагы мыйзамды бузбагандай кылып. Так? Андан башка мынакей эми боюнча, көчө боюнча агай, азыр сиздер менен макулдаштык. Ал эми бул ушул жерде бүт мынабы 9 мак бар экен. Кыдырып айланымда ушул жерге келгенде элдер айтты да, особенно ушул жерде пробка бир келип карап бериңиз депчи. Бул элдин суранычы менен келдим сиздергечи. Мына бүгүн Кудай кааласа бүгүн мындай баарыбыз мындай түшүнүү менен кабыл алып мынакей обоюдно чечтик. Силер да күйбөйсүңөр, биз да күйбөйсүңөр. Жол кенен болуп турса, пробка тыгындар да болбойт. Силерге дагы эме болот, удобный болот. Урматтуу ректор агайлар, силерден единственный бир просьба, ушул окуу жайларынын тегерегинде карайсыңарбы, же өзүңөрдүн территорияңыздардан көп кабаттуу
жанагындай автопарковка, автосаянга жасап берсеңиздер, ал во-первых, өзүңүздөр пробка жол көчөгө машинаны койбойт. Өзүңөргө да студенттерге да удобный болот. Керек болсо өзүңөр платный кылып койгула. Өзүңөр акча келип түшүп турат. Ушул эле маселе. Урматтуу ректор, жанагы мусор маселеси боюнча бир карап койсоңуздар, мен баарын билем. Кайсы налог, мен өзү налогду абдан жакшы түшүнөм. Налоги боюнча мен налоговый болбосом да түшүнөм да, кайсы бизге налог калат, кайсы налог республиканский бюджетке кетет. Биз жалпы ош шаары 9,5 миллиард сом салык топтойбуз. Анын 7 миллиард республиканский бюджетке кетет, 2 миллиард 400 миллион с копейками бизге калат. Шааргачы. То есть акча аябай аз калат да. В том числе 90% подоходный налог бизге калат, агайчы абдан туура айтып кеттиңиз. Андан кийин жанагы тамарка салыгы деп ал бизге калат, патент бизге калат. Патент азыр жоюп туруп единый налог кылып койду и налог на имущество. Башка каражат жок бизде. Башка каражат жок. Развитие мындай өсүп кетели, мына шаарды өнүктүрөлү, дүркүрөтүп, өстүрөлү дегенге каражат жок болду. Мына кечээ урматтуу президентибиз менен урматтуу генерал Камчатович 2 миллиард сомду бөлүп берем деди. Андан башка 586 миллион сом тетиги Мамырова, Калинина, Тимирязовага, Көкүмбей көчөсүнө 586 миллион сомду бөлүп берем деди. 10 миллион бөлүндү, Кудай кааласа эртең бөлсөң калган бөлүнөт. Андан башка 500 миллион сом спецтехникаларга бөлүнүп берди. Азыр акча уже биздин счетто турат. Мына аз күндөрдө мына тендер маселесин чечип алып туруп, анан дальше болду, кире жокем. Техника алып келебиз. Биздин мына спецтехникалар абдан эскилиги жетип да. Теге совет мезгилиндеги Урал, Зил, Беларусь тракторлар менен тазалап атабыз да. Ошол маселе болуп. Эми мен айтайын дегеним ушул мына жогорку төрага дагы айтып берет. Ошол жанагы турган чечим менен токтом менен ар бир студентке 45 сомдон бекитип берген экенсиздер. Ошону төлөп берсеңиздер, ал эч жака кетпейт. Ошо төлөнгөн контракттар, студенттер төлөнгөн контракттан 45 сомдун айын эле бизге эметип койгула. Биз ошону инфраструктурабызды өнүктүргөнгө кичине болсо да кол кабыш болот экен да. Азыр мына могу жака, жогору жака чыксаңыздар, просто для примера, мынакей Ленин көчө, Курманжан Даткаенебиздин атындагы көчө, бош, нар жагы бардак. Невозможно, асфальт, слякоть, грязь. Ушунчалык бардак. Красный линияга чыгып кеткен, 8 метр чыгып кеттир. Артысында 4 метр жол калыптыр, биягынан 8, биягынан бүт барын тазалап атат. Бүт барын тазалап. Ошол жерден баарын асфальт кылыш керек. Эгер ошол жерде бир 4 параллельный көчө бар экен, ошол көчөлөрдү эметип койсок, Төлөкөнгө, Южный жакка, ошол жактан эмеге 2 главный көчөгө кирбей, тягынан өтүп кете берет. Ушул маселелер. То есть шаарда жасай турган иштер абдан көп, бирок финанс каражатына келип такалып калдыбыз да. Бизден 3 миллиард сом бюджет, былтыр 3 миллиард бекитишкен экен, 2 миллиард 764 миллион сом аткарылыптыр, итог где-то 300 миллион жетпей калыптыр. 600 миллион сом карыз менен алдык. То есть ошо 3 миллиард чогулса 2 миллиард 400 миллион сом ошого защищенный статьялар, садик, мектеп, сиз айтмакчы жана айлык эмелери төлөнөт экен, развитие эчтеме жок да. Развитие эчтеме жок. То есть мындай өсүп кетели, парк кылалы, асфальт кылайлы, тротуар жасайлы, освещение кылайлы десек каражат жок болду. Ошого мен сизден суранганым ошо көчө сиздер шаар үчүн эмне кылып бердиңер деп кичине өзүчү болду. Ошо маселеден айтайын дегем да. Кудай кааласа, Кудайым буйруса, быйыл ушул көчөлөрдү жасасак, өзүбүздүн күчү менен дагы анча-мынча каражаттарды таап атабыз. Ушул каражаттар менен дагы ички жолдор жасашка аракет кылып атабыз. Жана маптардын тегерегине пригородубузчу, жанагы муниципальный аймактык башкарууларда атырдын негизинде дагы 3 жанагы айылдык аймактар кирген экен. Аяктуу болсо вообще каралбай калган да. Барсаң аксакалдар, жителдер тим эле эметишет, жардам бериңиздер. Мен айттым, мурда эмне үчүн губернаторго айтпадыңыз, эмне үчүн акимге айтпадыңыз десек, аларда жок болчу. Анда бизде каякта. То есть ушул көп мындай маселелер топтолуп калыптыр. Бардык маселени акырында постепенно чечкенге аракет кылабыз. Мына Кудай кааласа быйыл мына бюджетке койдук, 273 миллион ар бир мапка бөлдүк. Постепенно бир 5-6 маселени чечсек, акырынан чечип кетебиз.
Эми урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу ректорлор, дагы бир жолу айтып коеюн. Мен силер менен бир ызычууга барып, конфликтке барып, мындай тирешейин деген оюм жок. Бардыгыбыз максатыбыз бир. Бардыгыбыз сиздер шаардын тургундар катары шаар канчалык дүркүрөп өссө, силерге да жакшы. Сиздер канчалык дүркүрөп өсүп, татынакай имараттарды курсаңар бизге жакшы. То есть биздин саясатыбыз бир. Саясатыбыз бир. Бардыгыбыз ош шаарынын өсүп өнүшүнө өлгө кошуп, бир арабаны тартып кетиши деген эле нерсе. Сиздерге эч кандай мен только чын дилим менен айтайын, мына аппараттын атынан, коллегаларым атынан сиздерге мага белый зависть. Эч кандай мен мугалимдердин түшүгүн билем, эмесин билем, проблемаларын билем, жашоо шартын билем, баарын билем. Бардыгын билем. Ушу бала кезимден эле биз мынакей мугалимдер менен чогуу иштеп, мугалимдер менен мектепке жардам берип, окуу жайларына жардам берип келатабыз да. То есть сиздерге эч кандай нарекание жок. Ушу бир-эки эле маселени карап берип койсоңуздар, жанагы эмеде ошо агай сайттын шаарлардын чет эмелеринде окуу имараттарыңыздар барго, ошол жериндеги парковкасын карап берсеңиздер. Ряд машиналар турат, не пройти, не проехать. Эмеде пробка создаем. Ошол маселелерди бир сыра карап берсеңиздер. Урматтуу журналистерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Урматтуу ректорлор, мен сиздерди абдан урматтайм, сыйлайм. Чогуу бирдикте ош шаарын өнүктүрөлү, өстүрөлү, кандайдыр бир маселе болсо мен эшигим сиздер үчүн ачык. Азыр бир мына чарбаны карап алайын, чарбаны карап костюмду кийип сиздерге келем. Сизге келем агай, сизге келип жеринен чечүү маселелерди мен жанагындай кылып чозбойм. Бюрократия кылыпчы, аяка бар, атаңа бар, энеге бар болбойт. Молар жетекчилерди алып келем, айтам, мону жасайсың, мыйзам чегинде болду, бүттү. Андай болуп сиздерди жанагындай кылып бакурга olo кылып силерди кыйнабайм агай. Мен иштөө принцибим ушундай. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат.